Жашоонун мааниси эмне, билесизби? Дейл Карнеги. Тынчсыздануудан, кыжаалат болуудан кутулуу жана жаңы жашоо баштоо сырлары. Канчалык оор болбосун, ар бир адам күн батканга чейин өз жүгүн өзү тартат. Роберт Луис Сигвенсен. Ар бирибиз ишибиз оор болсо дагы жумушубузду аткарабыз. Ар бирибиз күн батканга чейин көңүлүбүздү жаркын ниеттер менен сабыр кылып, жана айлана чөйрөгө сүйүү менен карап жашоого курбубуз жетет. Жашоонун мааниси дагы мына ушунда. Негизи жашоо дагы бизден мына ушуну талап кылат. Бирок Шил Сайым таң аткандан күн батканга чейинки жашоону үйрөнүүдө ушунчалык үмүтсүздүккө түшкөн эле. Керек болсо өз жанын кыюуга чейин барды. 1937 жылы жолдошум кайтыш болду, деди Шил Сайым өз жашоосу жөнүндө мага айтып жатып. Катуу стресске кабылдым. Жашоо үчүн дээрлик эч нерсем жок эле. Мени илгери иш менен камсыз кылган Камза Ситидеги Роуч Фуллер фирмасынын ээси Леон Руга кат жаздым. Ошентип дагы ишке кабыл алындым. Мурдада күн кечирүү үчүн айыл жана шаар мектептеринин алдында китеп сатчумун. Жолдошум ооруп калгандыктан 2 жыл мурда машинасын саткан элем. Карызга кайра автоунаа алуу үчүн жыйнаган акчама кайра китеп сатуу менен алектене баштадым. Мына ушинтип ишимди кайра жолго салгандан кийин көкүрөктөгү сыгылууну, кыжаалаттанууну жеңемин деп ойлогон элем. Бирок жашоо машинасын жалгыз айдоо, жалгыздыктын күчү менин үстүмдөн үстөмдүк кылды. Бир канча жерге жетишип иштей албадым. Аз өлчөмдө болсо дагы машина үчүн тиешелүү сумманы төлөө мен үчүн оор болушу белгилүү эле. 1938 жылдын жаз мезгилинен Миссури штатындагы Версалга жакын жерде иштей баштадым. Мектептер көрүнүксүз абалда, жолдор болсо жаман, андан өтөт. Жашоодо ушунчалык жалгыз жана андан ушунчалык тажаган элем. Акыры бир күнү жанымды кыюуга аракет кылдым. Анткени жашоом караңгылашып, бир дагы жеңишке, ийгиликке жетише албаймын деп ойлойт элем. Жашоо мен үчүн таптакыр маанисиз боло баштады. Ааламда болуп жаткан бардык нерсе мени коркууга салчу. Машина үчүн делген сумманы төлөй албаймын. Жашаган бөлмөм үчүн ижара акысын төлөй албаймын. Жегени наным болбой калат деген коркуу бүткүл денемди ээлеп алды. Ооруп калыштан чочуйт элем. Анткени дарыгерге төлөө үчүн чөнтөгүмдө акчам жок. Өз жаныма кол салуудан сиңдимдин катуу заа тартышы жана мени жерге бериш үчүн жетиштүү өлчөмдө акчасы жоктугу туурасындагы пикир мени артка кайтарды. Күндөрдүн биринде мен бир макаланы окуп калдым. Ал мени жан дүйнөмдүн азабынан кутулуу үчүн чоң жардам берди. Жашоо үчүн күч берди. Мен күрөшүүгө түрткү болгон бир сөзү үчүн бул макаланын авторунан өмүрүм өткөнчө ыраазымын. Ал төмөндөгү сөздөр эле. Даанышман үчүн ар күнү жаңы бир жашоо кучагын ачат. Мен бул сөздөрдү көчүрүп жаздым дагы, машинамдын алдыңкы айнегине чаптап алдым. Рульга олтураарым менен бул керемет сөздөргө көзүм түшөт. Мага ушул нерсе белгилүү болду. Бир күндү жашап өтүү анчалык деле оор эмес экен. Мен өткөн күндөрдү унутуп, ошондой эле эртеңки күндү ойлоп тынчсызданбай жашоону үйрөнө баштадым. Ар күн эртте менен өзүмө бүгүн жаңы жашоо башталат деп айтчу болдум. Мен жалгыз жашоо коркунучун жеңүүгө жетиштим. Мен бактылуумун. Азыр баарына үлгүрүп жетишип жатам. Жашоону сүйүп жашоого көкүрөгүм толду. Эми кандай гана абал болбосун, коркуу эмне экенин башымдан өткөрбөстүгүм керек экенин билемин. Өткөн жана келе турган коркунучтардан бүтүндөй арылдым. Эми мен бүгүнкү күндү гана түшүнөмүн. Анткени даанышман адам үчүн ар күнү жаңы жашоо кучагын ачат. Адамзаттын табиятында коркунучтуу жагдайлардын бири бул менин оюмча өзүнүн арзуу үмүт тилектерин орундатууну артка таштоого кайыл болушу. Биз парда артында гүлдөргө толгон сыйкырдуу бакты каалайбыз. Чын-чынына келгенде мындай гүлдөр терезебиздин түбүндө эле өсөт. Бирок андан кумарлангыбыз, ырахат алгыбыз келбейт. Биз эмне үчүн мынчалык акмакпыз? Ашыкча акмакпыз. Өмүр деп аталган кичинекей болгон убактыбызды эмне үчүн мынчалык таң калыштуу өткөрөбүз? Деп жазган эле Стивен Ливак. Кичинекей бала мен качан чоңоёмун дейт. Өспүрүм болсо мен качан жигит боломун дейт. Бой жетип жигит болгон соң качан үйлөнөмүн дейт. Акыры үйлөнөт. Бирок ошондо дагы эч нерсе өзгөрбөйт. Ал дагы ойлоно баштайт. Качан пенсияга чыгам?
Пенсияга чыккандан кийин өткөн өмүрүнө назар салган мезгилде катуу бороон ачуу чындыктын шамалы көз алдына жашоонун чыныгы маанисин элестетет. Өмүрүнүн канчасы пайдасыз өттү. Баары артка кайтпай турган болуп кетти. Биз бул жашоонун чыныгы мазмуну анын өзүндөгү мүнөт сааттарда экендигин аттиң арман кеч түшүнөт экенбиз. Детройлдик маркум Эдвард Эванс жашоонун чыныгы мазмуну бул жашоонун өзүндө. Ал ар бир күн, ар бир саат экенин түшүнгөнгө чейин тынчсыздануудан өлө жаздаган эле. Жарды үй бүлөдө чоңойгон Эдвард Эванс гезит сатып күн көрчү. Дүкөндө кызматчы болуп иштечү. Бир аздан соң китепканачыга жардамчы болду. Маянасы аз болсо да, ал ишти таштап кетүүдөн катуу коркот эле. Баарын баштан баштоо үчүн билек түрө киришкен мезгилге дагы 8 жыл өттү. Ал өзү ишкана ачты. Жылына $20 миллион киреше таба баштады. Ошол мезгилде ага чоң сокку тийди. Ал досунан чоң суммада вексель алды. Досу болсо күтүлбөгөндө чоң жоготууга учурады. Анын артынан экинчи сокку келди. Эвансындын бардык байлыгы сакталган банк банкротко учурады. Ал бардык жогунан ажырап гана калбастан $16 миң карыздар дагы болуп калды. Эванс күтүлбөгөн жоготууну көтөрө алган жок. Мен же уктаганымды билбейм, же тамактанганымды билбейм, деди ал башынан өткөргөн күндөрүн баяндап жатып. Түшүнүп болбой турган оору менен ооруй баштадым. Бул дарт жалаң тынчсыздануу, жана дагы тынчсызданууну пайда кылар эле. Бир күнү көчөдө кетип жатып эсимди жоготтум. Эми кадам таштап өзүмчө баса албай турган болдум. Төшөккө мыкталып, бүткүл денемди безетки каптады. Мындай жара сыртымда эле эмес, ичимде дагы болчу. Төшөктө жатканымда адамзат чыдап болбой турган ооруну баштан өткөрдүм. Күндөн күнгө алдан тая баштадым. Акыры дарыгер 2 жума гана өмүрүм калганын айтты. Мен бул сөздү укканда нес болуп калдым. Дароо усуятнама жаздым да, эми алдыда келе турган өлүмүмдү күтө баштадым. Тынчсыздануу жана күрөшүүдөн эч кандай майнап жок эле. Тагдырга баш ийген абалда алым куруп уйкуга кеттим. Буга чейин күндөп, жумалап уктай албайт элем. Эми болсо дүйнө көйгөйү түгөнүп, мен кудум жаш баладай уктадым. Аста секиндик менен чарчоом өтүп кетти. Табитим ачылып, денем эт ала баштады. Арадан бир канча жума өтүп, мен колтук таяк менен жүрө баштадым. 6 жумадан кийин ишке кириштим. Илгери бир жылда $20 миң тапкан болсом, эми жумушумдун артынан колума жумасына ала турган $30 кайыл элем. Мен автоунаа дөңгөлөгүндө жүрүүсү үчүн зарыл болгон тормоз клоткалары менен соода кыла баштадым. Мен жашоо тажрыйбасынын маанисин эми түшүндүм. Мен үчүн эң негизги тынчсыздануудан арылуу. Өтмүштө эмнелер болгонуна карабай, бушайман болбостук, келечек алдыдан коркууга түшпөстүк эле. Бүгүн убактым, күч-кубатымды жаңы ачылышты үйрөнүүгө арнадым. Ошентип Эдвард Эванс кызмат тепкичтеринен бир канча көтөрүлдү. Бир нече жылдардан кийин ал Evans Product компаниясынын президенти болду. Анын компаниясы көп жылдар бою Нью-Йорк фонд биржасындагы тизмеде турат эле. 1945 жылы көз өткөн Эдвард Эванс АКШнын эң иш билярман кишилеринин бири эле. Эгер сиз бир мезгилде Гренландия үстүнөн учуп өтсөңүз, анын элесине арналып, ысымы ыйгарылып курулган Evans Field аэропортуна конуп өтүшүңүз толук мүмкүн. Бул икаянын чыныгы мааниси төмөнкүчө. Эдвард Эванс бүгүнкү күндү бөлүп карап, тынчсыздануу бул болбогон маанисиз нерсе экенин түшүнбөгөндө, жашоодо мынчалык ийгиликтерди багындыра албайт эле. Биздин заманга чейинки 500-жылдары Гераклит өзүнүн шакирттерине өзгөрүүгө мүмкүн болбогон жашоо мыйзамдарынын башка нерселер алмашып турат деген эле. Буга жөнөкөй эле мисал. Бир эле убакытта бир дарыяда чөмүлө албайсыз. Анткени дарыя секунд сайын агып турат. Ага түшкөн адамда дагы кудум ушундай абал пайда болот. Жашоо өзүндө өзгүлтүксүз жаңыланууну пайда кылат. Чыныгы анык нерсе бүгүнкү күн эсептелет. Ошондуктан учу кыйыры көрүнбөгөн анык эмес өзгөрүүлөргө баш оорутуп, эч ким көрө албаган келечектин маселелерин чечүү үчүн урунуп жатып, бүгүнкү күндүн кооздугун талкалоонун кереги барбы? Байыркы римдиктерде ушуга байланыштуу бир накыл кеп бар. Бүгүнкү күндөн пайдаланып кал. Же болбосом ар бир көз ирмемди колго ал. Ооба,
ар бир секундты кармап андан ырахат алууга аракет кылыңыз. Демек, тынчсыздануу жөнүндө төмөнкүлөрдү билишиңиз керек болот. Эгер сиз жашооңуздан тынчсызданууну кууп чыгара турган болсоңуз, кудум Уильям Ослер сыяктуу аракет кылыңыз. Өтмүш жана келечекти темир эшиктер менен бекитип салыңыз. Бүгүнкү күндүн чып бекитилген бөлүгүндө жашаңыз. Өзүңүзгө ушул суроолорду бериңиз жана ага жоопторду дагы жазыңыз. Келечекти ойлоп, тынчсызданып, бүгүн аткарыш керек болгон иштерди эртеңкиге калтырамынбы? Кооз гүлдөргө толгон парда артындагы сыйкырдуу гүл бакчаны арзуу кыламынбы? Кээде өткөнгө өкүнүп, бүгүнкү күнүмдү татаалдаштырамынбы? Ар күнү мен ар бир көз ирмемди туура пайдаланууга аракет кыламынбы? Карамагымдагы 24 сааттан үнөмдү пайдаланамынбы? Биринчи кезекте бүгүнкү күндү ойлоп жашоодо көп нерсеге эрише аламынбы? Муну аткарууга качан киришемин? Кийинки жумабы? Эртеңби? Же бүгүнбү? Жок, менин эсебимде бүгүнкү күн гана бар. Азыр бар. Ушул убакытта бар. Бүгүн азыр киришемин. Кагаз калем алып, пландарымды жаза баштаймын. Ардактуу замандаш, окуянын кийинки чыгарылышын тыңдоо үчүн каналга катталыңыз. Жакшы ой пикирлериңизди калтырып, досторуңуз менен дагы бөлүшүңүз. Сизге пайдасы тийсе, кубанычтабыз. Кызматыңызда мен Азамат Баетов болдум.